Рахмат. Гүлнара Маришевна, айтсаңыз, мынау мен 2023 жылы Жогорку Кеңештин сессиясында атайын суроо бергенде, ал убакта сиздин замыңыз жаңыл азыр иштебей калды. Ошол айым Жогорку Кеңештен жалган маалыматты берген экен да. Маселе ДЦП, аутизм, дауна мен ооруган балдарды ар 3, ар 5 жылда өткөрүүнүн зарылдыгы барбы деген маселе коюлган. Ошол сиздин орун басарыңыз ишенимдүү түрдө биз өкмөттүн токтомун даярдадык. Мындан кийин алар төрөлгөндө ушул берилген майыптык боюнча башка өзгөрүү болбойт деп айткан эле. Бүгүнкү күнгө чейин ошондо бул ачык эле жалган айтыптыр да. Токтом даярдалган дагы эмес экен, токтом бүгүнкү күнү дагы жок. Ушул иш боюнча, ушул оорулар боюнча кандай бир өзгөрүүлөр барбы жокпу? Же аларды ошол алар эми ошондой төрөлдү булар. Ата энеси ансын эле кыйналып жүрөт. Ошолорду кайра ошол комиссияга алып барып, комиссиядан өткөрүп, баласын жетелеп алып, ушунун зарылдыгы, керектиги барбы? Муну изилдеген бир киши болгон жокпу? Ооба, урматтуу Улукбек Зулпукарович, абдан сонун маселе көтөрүп чыктыңыз. Эң туура маселе. Ошол мен келгенде дагы ушул МСЭК кызматын сиз айтып аткан чындыгында 5 жылда бир өтүшөт. Анан ошол орун басар тарабынан булар мөөнөтсүз деп туура эмес маалымат кетип калган. Учурда ошол МСЭКтин ишмердүүлүгүн өркүндөтүү максатында реформалоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азыркы сиз айтып аткандардын бардыгын биз карап, кайсы ооруларды биз мөөнөтсүз беришибиз керек, кайсыларын кандай мөөнөттө деп бул карап атабыз. Азыркы сиз айтып аткан маселе дагы ошонун ичинде каралып атат. Буюрса жакынкы күндөрү биз министрлер кабинетине киргизебиз бул маселени. Качан ошол болот? Ошондой майыптыгы бар ата эненин ушул комиссияга баруусун жокко чыгаруу качан ишке ашат? Улукбек Зулпукарович, азыр ушул жерде ошол МСЭКтин дагы төрайымы отурат, ошол кошумчалап койсо, уруксат берсеңиздер. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Улукбек Зулпукарович. Бул боюнча азыркы күндө жана жобо майыптуулугу бар адам деп табуу жөнүндө жобону биз иштеп чыгып, аягына чыгып калдык. Буюрса бир айлык талкууга коюлат, андан кийин жумушка киргизилет деп ойлойбуз. Ошол жерде сиз айтып аткан ооруларды биз мөөнөтсүз, бессрочно деп атабыз. Салтанат Жапаровна, сиз ушул МСЭКтин башчысы болуп иштегениңизге канча болду? Мага 3 айлык мөөнөт болду келгениме. Ушул мен суроо мындай да, көптөн бери ушул комиссияда иштеп жүргөн кишилер эмне үчүн ушул маселени көтөрүшкөн эмес? Эмне кызыктар булар? Булар ушул төрөлгөндө, майып болуп төрөлгөн балдарды кайра текшерүүнүн эмне кызыкчылыгы бар? Эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан коюлган чек бар. Себеби биз балдардын майыптуулугун аныктаганда сөзсүз түрдө реабилитациялык кызматтарды алуу үчүн ушундай срок менен коюлуп калганда, бүгүнкү күндө ал биздин даун синдрому бар, аутизм балдар, ДЦПлар боюнча кайрадан каралып чыгып жатат. Же эмне тарыхта барбы ошо ДЦП болгон бала басып кеткен 5 жылдан кийин? Же дауна болгон бала оңолуп калгандыгы барбы? Эмне үчүн ушуну мурун караган эмессиңер? Эмне үчүн коюлган эмес маселе? Эми ал жерде өзү даун синдрому балдарыбызга бул майыптуулук деген статус берилбейт. Төрөлгөндө анын жанагындай акыл эсинин кемдигине карата берилет да. Ошондуктан реабилитациялык кызматтын баардык түрлөрүн алганда мүмкүн жакшы жака ойт деген, коомго кошулат деген таризде жасалган нерсе да. Жок, мен сурап атам, ошондой учурлар барбы бизде? Мына жакшы болуп кетип, 5 жылдан кийин жакшы болуп кетип, ушундай санымынча 200 адам болчу, 100 жакшы болуп кетти деген барбы мына? Ооба, реабилитациялык кызматтын түрүн алгандан кийин жакшы жака болгон балдарыбыз мектепке барып сабак алган учурларыбыз бар. Бериңизчи анда мага кагаз жүзүндө ушундай данныйларды тактап туруп бир көрөлү, макулбу? Макул.